Үміт Батыр, арыбаңыз Бишкекке қош келіпсіз. Ертең Манас күні 4 декабр. Қантип майрамын дайындап атасыз? Бар болыңыз. Ертең Таласқа мен шықырған. Таласқа тілекке қаршы бара албай қалдым. Бирок ушу Бишкекте чакыруулар көп болду. Бизге келип интервью берип кетти. Баягыда ойлоп атам, мен кичинекей кезим. Анан баягы кичинекей бала күлкүнүчтүү жооп берет, ушундай депчи. Анан эртең эки ушундай телевидение чакырып атат, келип Манас айтып бер, ушундай Манас күнүнө эмне кыласың, ушундай эмелериңен бизге ачып кет деп ушинтип. Биз сиз бияка келгиче биз көлдү тегеренип Манас айтып жүрдүк. Азамат. Ошого балыкчыга барып биз манасчылар болуп, Азиза деген эжебиз бар, Табылды Актанов деген атаны билесиз. Билем. Ошол болуп балыкчыга барып Манас айтып, акимине жолугуп, аяктан сыйлуу тамактарын берип, сыйлашып. Майрамды баштаган экенсиз. Майрамды ошоктон биринде баштадык. Азамат. Биринде баштап, анан арып көйүзгө Манас айтып, акимдерине жолугуп, ошентип Кабатан үйүнө барып, аяктан Саякбай атаң жүргөн жол менен жүрүп келген. Ошентип мана Саякбай атанын күмбөзүнө барып, Ак өлөңгө. Ошоко барып Куран окуп, аяктан Манас айтып, Кабатан үйүнө барып, аякта бир кой союшуп, биз тынбай Манас айтып, Караколго барып, Ак сууга барып, ошентип көлдү тегеренип, ошентип майрамдадык. Мындан 100 жыл илгери, 200 жыл илгери улуу манасчылар Тыныбек, Чойке, Сагынбай, анан Саякбай атабыз эмне кылса ошо жолдолоп келген. Ошентип келди. Анан мен дагы 2 жыл мурун көргөндө кичинерээк азыр менден узун болупсуң да. Спорт менен машыгып атасың. Боюң узун, өзүң бой жетип калыпсың. Өзүм азыр ММА'га барам. ММА'га. Кийин кикбоксер манасчы биринчи болуп турбайсың. Саякбай атаң да баягы жүргөн кишине таяк менен бир чапкан билесиңби? Манасчы деген өзү мушташып жүргөндө уят. Дух күчтүү бар. Кылычың да сен. Ошо өзүмдү коргоого. Анан мен бир баа экөөбүз биринчи таанышканда дос болуп Москвадан келет билесиңби самолетто. Ошо күндү эскерип коюп эсиңде калган жокпу? Экөөбүз таанышары менен самолеттон айттым го, байке, могу бир эжени жакшы көрүп калдым деп. Ошону билесиңби? Ошо жакшы эсимде калбаптыр, бирок ошо самолеттин ичиндеги окуя бир аз эсимде калыптыр. Көзү кара, кашы кара, ачкычын тааныштырып кой деп едиңизби? Анан мен тааныштырдым, анан ал эже макул болду сиз менен таанышып. Анан кийин кулагыма келип шырбадыңызбы? Байке, мен чоңойгуча бул карабай коюп турсунчу, алма жесин деп. Ал жер эмесинде, ал жер эмес. Ошол эжен кийин билимдер министри болбоду, Гүлмира Каримовна. Анан жолукканда Кудай берген сурап калат. Мен тамашалай берем, сизди Үмүт Манасчы сүйүп калыптыр деп. Анан берки элчиликтен айтпадыңбы? Мээрим деген сөйлөшкөн кызым бар депчи. Мээрим дегенсиң, анан дагы эле сүйлөшүп жүрөсүңөрбү азыр? Мээрим дегенди унутуп калыптырмын. Унутуп калыпсың. Анан мээрим деген деп бар дегенсиң. Бирок азыр бар дейм, бул болочок келин бала. Азыр мындай сүйлөшүп жүрөбүз. Жакшы. Келин балага салам айтып кой. Ал Манасчы Саякбай атаны Саякбай ата калган жубайы болгон да, кумуз сыйлаган. Саякбай ата өзү Аязат кумуз сыйлаган да. Чыңгыз Айтматтын байбичесин, өзүнүн кыздарын, өмүрлүк жарын, анан манасчылар карабайсыңбы, Саякбай атабыз ай чүрөктү, чыйырдыны, каныкейди кандай сүрөттөйт. Ошолордун сен кимисин өзгөчө сүрөттөйсүң, ошо Аязатынан, Манастагылардан? Аязатынан, Манастагылардан негизи мага жакканы ай чүрөгүнө. Ай чүрөгүнө, сулуулугу, акылдуулугу. Сулуулугу, акылдуу да болгон. Анан бул өзгөчөлүгү, бул сыйкыр болгон анда. Анда болочок жубайың келин бала ай чүрөккө окшош болот деп ойлой берсек болот. Ал дагы жөн кыз эмес. Ал комуз чертет, укмуш. Бишкекке келип, баягы жылдын мыкты деген окуучусу деген наамды, медалды алып кетти. Ой, Азамат. Анан кийин тойго чакырганды унутпайбыз да? Унутпайбыз. Анан жанагы Манастын 40 чуросунан Алмамбет, Сыргак, Чубак, сага кимиси жакыныраак? Бүгүн ошол болсо кимиси менен дос болмоксуң? Мен дос болсом, мен Алмамбет ата менен дос болом. Эмнеге? Ал деген Алмамбет ата Манасты Манас кылган да ошол. Эр жүрөктүүлүгү? Эр жүрөктүүлүгүн. Аны Кытайда жергенине карабай. Ал Манас ата ошо Алмамбет ата болбогондо, анда Манас ата болсо деле Кытай кыргыздалашып коймок. Анткени Алмамбет атанын акылдуулугун карабайсызбы? Манас ата
Кытайга кол салам дегенде Алмапет ата токтотуп калган. Сенин азыр колуң аз, кое тур деп токтотуп калган болчу. Андан кийин анан чоң казат башталгандан кийин эки жактан Манас атага кошулуп анан ошондо эми сала берсек болот кол деп. Анан кийин Алмапет эргөкчөгө барып казактарга таарынды, бизге келип. Анда кыргыздарга таарынган жок. Себеби андан да жол талашпады. Андан бул биринчи келгенде Алмапет ата биринчи келет да. Манас атага келгенде баягы жерден Бакай ата билип коет. Ушундай келатат. Азыр деген муну деген Алмапет келгенде аттын үстүнөн өзүн түшүрбөгүлө дейт. Атты бирөөңөр алып түшкүлө дейт, жерге алып түшкүлө дейт. Анан макулдуу эле баягы жерден Алмапет ата келет. Келе учурашып эле Бакай ата кое тур дейт, түшпөй кой тур. Манас бар көтөрүп өзүң сен жерге түшүр дейт. Анан баягы жерден канча күн, канча түн, канча ай келди ошо Кыргызстанга чейинчи, Кыргызга чейин. Анан баягы жерден Манас ата бир эле кол менен ушу Алмапет атаны көтөрүп жерге койгон экен. Бир эле кол менен ушунчалык күч болгон экен Манаста. Анан баягы жерден ээрин алганда кадимкидей чапташып калыптыр ээр менен тери. Чапташып калып эле баягы жерден ким Манас атанын апасы чегирденебиз келе кой деп экөө эмчектеш болсун деп эмчегин эмдирет. Алмапет ата сол эмчегин эмсе, Манас ата оң эмчегин эмет. Ошондо экөө эмчектеш болуп калат. Эмчектеш болгондугу үчүн. Ошондо мисалы үчүн не деген тулпалдар айтылат, Тайтору, Аккула, Маныкер, Карт Күрөң. Ошо күлүктөрдүн кайсыны сага жагат? Мага негизи мындайча келгенде Тайтору жакшы. Тайтору жакшы. Эгерде бүгүн ошо ат болсо, ошону сен күлүккө чапмаксың. Күлүк. Анан Саякбай ата куш мүнүшкөр болгондо өзүң кандайсың ушу куш салганга, мергенчиликке? Мен мергенчиликке аябай кызыгам. Мен атам жаңы эле ушап келди, ошону багып акырын салып атам. Саякбай атанын жолун жолдоп атабыз. Ошо Саякбай атам. Бозун деген куш болгон дейт куш. Эми куш салсам эми кийин бүркүт салам Кудай буйрса. Бүркүт саласың. Бүркүт салганда биз чакырып койсоң, себеби Манаста айтылат да, айванаттын жердеги падышасы арыстан болсо, асмандагысы бүркүт деп. Сен анда асмандагы падыша менен дос болот турбайсың да? Кудай буйрса. Азамат анда. Анан кийин кээде Манасчынын баары түштөн аян берген да. Сен Тыныбек Манасчы, сен 7-чи чоң атаң болуп калып турабы? 7-чи чоң атам жок, Тыныбек ата 7-чи чоң атам болбойт. Тыныбек Манасчы. Тыныбек атамбы? Тыныбек атам деген мен негизи 7-чи чоң атам мен Хан Шадыбек деген болот. Хан Шадыбек. Хан Шадыбек. Бирок мен негизи өзүм нарындан төрөлүп, нарындан. Барбадым, лайнын алып барбадым. Бирок биздин түбүбүз көл экен. Жетегиз тараптан, Жетегиз тараптан. Тыныбек Манасчы ошондо болгон, ошондон келген. Ошондо Тыныбек атам деген канчанчы бир атам болуп калат. Ошо айтып. Небере чөбүрөсү болуп калам да. Сен Манас айтканда Саякбай атанын да стили бар, Тыныбек Манасчынын да стили бар. Анан кийин бүт Манасчы түштөн аян алат. Акыркы жолу Саякбай атаны качан түшүндө көрдүң? Мен негизи акыркы жолу маданияттын мыкты кызматкерин албадымбы? Ошондо эртеси күнү эле Саякбай ата түшүмө кирген. Мени куттуктап атайын. Эмне айтып берсең ошо сүрөттөп. Мынтип кирген. Баягы жерден Бишкекте элемин. Бишкекке барып эле анан баягы жерден ким Саякбай ата үйгө кирип келди. Ойгонсом эле эч ким жок. Түшүмдө. Саякбай ата кирип келип, "Ой, молодец. Сени ушу куттуктайын деп келдим. Жүр эми тоого барып кымыз ичип эт жейле. Сага ушундай камдап койдум" деп анан баягы жерден ошонткенде туруп эле, "Ай, Саякбай ата кандайсыз" деп эле көзүмөн жашагат. Анан кучакташып эле, "Жүрү, эми сага тоого барып келели" деп баягы жерден желек турат, жана тоолош билесизби? Баягы флаг турчу эмес биле, ошонун үстүнө барсак эле казанга эт кайнап отур, боз ий. Ошого кирип эле баягы жерден тамак ичип атам, кымыздан ичип атам, Саякбай атам жанымда отурат. Анан Саякбай ата айттым ошо жерден. Саякбай ата мага бир Манас айтып бериңизчи, мен сиздин ушу Манасыңызды угуп калайын деп. Анан ой алдыңа кетейин, кел деп эле баягы жерден отуруп калдык экөөбүз. Анан баштады баягы жерден. Баштаганда эле ар жактан Канекейин кирип келди. Бирок Канекейин экенин билбейм да. Ойгонгондон кийин атам айтсам ал Канекейиниң деп атпайбы. Анан баягы жерден ошо Канекейинебиз кирип келип, оозума борсок салып атпайбы, "Кел момундан же, ооз тий" деп. Анан баягы жерден Канекейин сыртка чыгып кетип калды. Анан Манас айтып атат, кадимкидей угуп атам. Кадимкидей ошо
айткан сөздөрдүн кээ бирлери мээимде калыптыр, эсимде калыптыр. Эми Саякбай ата түшүнгө киргенде кадимкидей үнү угулат. Үнү угулат. Көзүңө да бирдеме көрүнөбү? Көзүнө кадимки Саякбай ата. Саякбай көрүнөт. Көрүнөт. Саякбай. Мына анан бул Манас касиет десе көп ишенбейт да. Бүт манасчылар айтат да, Манас ата түшкө киргенде эч ким өңүн даап карай албайт дейт. Сиз көрө алдыңызбы? Чын ушундайбы? Бул экөө баягы найзасы менен шайышып атканда, Коңурбай ата. Коңурбай ата менен. Анан баягы жерден эле ким Коңурбай атаны Манас ата сайды. Төш жака сайды, төштүн ылдый жагына. Таптак көрүндү мага. Биягында эле урушуп согушуп атат. Анан баягы жерден эле аты мөңкүп кетти. Мөңкүп кеткенде эле баягы жанагы Манас ата кылычын Ачалбарс деген кылыч болгон, асмандан түшкөн Ачалбарс деп. Анан баягы ошо менен чапканда сол бети көрүнүп калган. Могу жеричи. Ош жерин мындай даана көргөн эмесмин, бирок чагылышып көрүнүп кеткен да. Эгер оң бетин көргөндө, анын бетин аргысын мындай манасчылар байкелерим айтып калат. Мен да окугам. Манастын оң бетин көргөн, кийин майып болуп калышы керек. Кудай сактасын. Бирок Манас атаң сага өзү аян берген турбайбы? Кадимкиден аян берген. Анан ошол Манас дүйнөсүнөн бүгүнкү күнгө келели да. Ошол эле кыргыз эли, Манас атанын урпагы. Аякта не деген кылкылдаган армия, не деген держава, не деген нарк, кантип урууну сыйлаган, кантип аял затын сыйлаган, кантип жаратылыш менен тил табышып жашаган. Бүгүн карасаң, бирин-бирине жаман сөз айткан, интернеттеги сөздөр, мамлекетте кризис, Бишкекти түтүн баскан. Эмне себептен биз бүгүн Манастын урпагы, Айкөл Манастын урпагы майдаланып кеттик деп ойлойсуң? Эми бул биз Манас атабыздын учурунда биздин жерибиз жарым жерди ээлеп турган. Жарым жер. Евразияны жарым ээлеп турган. Бүт ээлеп турган. Ушу азыр улам барган сайын кичирейип, кээ бир эмелерибиз, жерлерибиз сатылып кетип атат. Ошонун эмесинен ушундай кыргыз эли бир аз эмес эле жакшы эле бузулуп кетти ойлойчу. Эгер мурунку эмеге келге, мурунку калпка келгенде Манас аталардын биз аябай эле чоң өнүгүү болмок. Эми азыр Манас дооруна кайтып келиш үчүн же Манастагы наркты, дөөлөттү салттап келиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эми биз деген биринчиден маданиятты сыйлай билиш керек. Туура. Маданиятты сыйлай билсек, анан кыргыз элибиз өнүгөбүз, өсөбүз. Азыр болсо мисалы кээ бирлер айтышат, Манас фейк, Манас бул жалган деп. Манас түшүнбөгөндөр айтат. Манасты түшүнбөгөндөр, мен азыр Манас айткандарымды YouTube'дан угам, кээ бир астына комментарийге туура эмес. Ага такыр. Эми Манас ата өзү аны жазалайт. Бул негизи Манасты фейк, жалган деген туура эмес. Мындай болгондо 53-жылы Манас симпозиуму болуп, менин атам студент экен, айтып берген да катышып. Ошондо Манаска каршы үчөө Балтин, Нуруп, Самаган деген чыккан экен. Анан Саякбай ата антракка чыгып туруп, үчөөнү бурчка такап туруп, тескери батып берген да. Анан Белбелес деген Сыдыкбековдун китебинде жазып атат, Сыдыкбеков да катышыптыр да. Мага атам катышканын айтып берген, студент кезинде экен, 2-курста. Анан Сыдыкбеков жазат, ошол Манасты ошол заманда фейк дегенде үчөө. Бирөө эки көзү көр болуп калды дейт. Бирөө көчөдө жүрүп кайтыш болуп калды дейт, бирөөнүн тукуму калган жок дейт. Балтин, Нуруп, Самаган. Азыркы фейктер ошону түшүш керек да, Манастын касиети бул такыр бөлөкчө. Алар түшүнбөй, мүмкүн жөн эле кээ бирөө арам ой жокту, түшүнбөстүк кылып айтып аткандар да. Манас бул чоң касиет да. Манас бул чоң касиет. Анан кийин ошол Манастагы мисалы үчүн Саякбайдын Тулпарды сүрөттөгөнү, Сагынбайдын жерди сүрөттөгөнү, Тынымбектин согуш сүрөттөгөнү эбир керемет да. Керемет. Сага өзүңө жүрөгүңө кайсы Манаста эпизоддор жагат? Мен жүрөгүмө ушу аябай уюп калган, аябай жакшы көрүп калган. Бул деген Манас атанын үйлөнгөн жери. Жуу чүчүп барган жери. Мага ушул жери абдан кызыктуу, абдан күлкүнүчтүү. Ушундай. Жакында эле Дөөлөт Манасчы бүгүнкү күндүн дөшө Манасчылар ошо болуп калды. Дөөлөт, Улан, Камил, Рыспайлар бүгүнкү күндүн дөшө Манасчы. Замилбек Ан сенсиң. Анан Дөөлөт Манасчы бүгүнкү күндүн залкары өткөндө 14 саат Манас айтты. Жүрөк тести, айнек боз үйгө эмне деген керемет. Келечекте сен ушинтип айтайын деген оюң барбы? Албетте ошондой Саякбай атамдай Дөөлөт байкемдей Манасчы болгум келет. Ушундай узак айткым келет. Анан кийин ошо Манас ата жүргөн жерлерибиз Алтай, биягы Кең Кол, тиягы Каркыра,
кайсы жагын көргүң келет сен? Ошо Манас жүргөн жерден каякта аралангың келет? Байкөлдүбү, Кең колдубу, Тал чокунубу, каяка баргың келет? Мен негизи Манас атанын төрөлгөн жерине бара албай жүрөм, 6 айга. Анда буюрса эмне мен сени алып барып келейин. Мен ал жерде 2 жолу болдум. Бишкектен Новосибирскке самолет учат. Андан ары мигрант балдар тозуп алат. Кадимки шамалган Манас көлү деген эме бар. Жиптер менен каттайт. Биз тозуп алып чыгып, буюрса аяка барып келебиз. Себеби аякта бөлөк сезимдерге болосуң. Кичинекей Манас көлү, түбүндө чымал, анан бөйрөктү деген жер. Манас атанын духун сезесиң кадимкидей буюрса. Жакын күндөрдө кандай план, максаттар мүмкүн чыгармачылыкта? Эми мен 2-чи классыман баштап музыкалийди баштагам. 5 жыл окуп бүттүм. Музыкалийди комуз жакты, пианино жакты, дагы көптөгөн эмелерди. Мен деген 9-ду бүтүп, 9-чу классым, 9-ду бүтүп, Бишкекке келип, училищеге тапшырайын деп көрөң кейип деген. Кудай буйрса аны бүтсөм, консерваторияга барып, консерваторияны 5 жыл окуп, анан өзүм режиссер болоюн деп атам. Режиссер. Бирок Манас айтып жүрө бересиң. Манас айтып жүрөм, Манас атам ал өзүмдүн эмем. Режиссерлукка да шыгым бар турбайбы? Режиссер. Режиссер болсоң кандайдыр мындай да. Мен ошол Саякбай атанын дискин дайым коюп койгам да. Анан кийин бир психолог, врач-психолог бир эже, Анара деген эже болуш керек, илимдин кандидаты, ошол айтып берип атат да. Көрүп, Саякбай атан Манас айтканын көрүп, Саякбай атан Манас айтып атканда жана сен айтып атпайсың, Коңурбай келип сайды деп. Канчалык оору болсо ошончолук кыйкырат да, өзүмө тийгендей болот экен Манас атага. Анан кийин кээде кемпир болуп ыйлайт. Саякбай ата ошончолук жүрөгү козголот экен. Анан бир кезде бала болуп каткырат. Бир кезде бүркүт болуп шаңшыйт. Бир кезде ат болуп кишенейт. Сен Манас айтып аткан ошону сезесиңби? Эгерде Манас атабызга найза тийсе, ошол жерде денең ооруйбу? Ошону сезе аласыңбы? Кадимкидей Манас атага найза тийсе, кадимкидей ыйлайм мен. Кадимкидей Кадимкидей сезем. Көздөн жаш агат. Көздөн жаш агат. Жүрөктүн кытыбы. Кадимкидей. Анан канчадан айтып өзүңө келесиң? Мен бул Манас айткандан кийин негизи өзүм бир аз кыйналып калам, бирок кайра айткым келе берди. Биз атам экөөбүз айылда тоого чыксаң укмуш көрүнүп турат, көл алаканга салгандай. Ошакка Чолбандан дөңнөн, Биз аяк эмес да, машина менен өйдө тоого барып алып, охоттоп, кугуш салып, ошактан аны отуруп айтабыз да биз. Атам бири-бирибизди улап. Папашы да айтабы? Атам чоң Манасчы да. Атам бүгүнчө болотам. Атам жок болгондо, ата-энем жок болгондо мен бул деңгээлге жетпейт болчумун, чынын айтайын. Анда аксакалга чоң рахмат. Мен кечирип коесуң, мен билбей жүрүптүрм. Экөө улап айтасыңар, Экөө атам менден да жакшы айтат. Атам биринчи болуп атам сен. Атам Усубалиевди тааныйсыз да? Ооба. 6-чы классында Усубалиевдин алдына айткан. Турдак Мусалишке. Турдак Мусалиш. Падышанын батасын алган тогу. Кайсы эпизоддорун жакшы айтат? Атамбы? Атам каалаган эле айта берет. Бүт барын айта берет. Бүт барын. Жазылып түштүбү? Аудио, видео жазылып калдыбы? Атам эме Манас жазат. Өзү жазат. Кимге окшоп? Тоголок молдор өзү жазат. Мен дагы өзүм кээ бирде жазып коюп турам. Лихом келгенде кантип. Жазып коюп тур. Кийин чоң эме болуп калат. Ырда кошок, атам кошоктагы укмуш кошот. Кошокто кошот. Ошону көрсөк, мен Байкени жакшы тааныйм, бирок сен эмне жол? Талантты жашырып жүргөн тургай. Бул баягы мен балам чыксын деп өзү артта калган. Атам укмуш Манасчы. Эгер атамды чоң атам токтотуп койгон экен, сен жалгыз баласың айтпайлы кой деп. Эгер ушуга чейин айтып келсе, атам мындан бийиктен келди болмок. Мындан. Анан азыркы Манасчыдан ким менен жакын доссуң, ага дос болуп жүрсүң? Досторуң кимдер бүгүн? Айылда, мектепте? Негизи мындай байкелер менен Дөөлөт байке, Камил байке менен аябай жакынмын. Ага достор. Рыспа байке экөөбүз аябай тамашалашып калабыз. Ал анекдот кумуш айтат да. Кубан деген атам бар. Билем, Кубан ата, Тилек аба болуп үчөөбүз мага эмелерин айтып беришет. Ушундай башынан өткөндөрүн, күлкүнүчтүү окуяларды. Саякбай ата ошол болду. Саякбай атанын мага Жанис айтып берди эле, түнү Манас айтып жыратса дейт, эртең окуяларды укмуштантып, көрктөндүрүп, зоболонтуп айтчу да. Бул да Манасчынын өнөрү. Манасчы гана эмес да, санжырачы, жомокчу, кыякчы, кошокчу, режиссер, актер, жайчы, дарынчы, тарыхчы да. Өзүң санжырак кандайсың? Санжырак өзүм жакшымын. Ал билип бересиң, ооздон кайталасың. Мындай тарыхты өзүм жакшы көрөм.
Кыргыздын тарыхын Барысбек калган. Барысбек экөөбүз жакшы. Мен азыр Барысбек темасын иликтеп жүрөм да, иликтеп жүрөм. Анда Алтайга барганда буйрса деп туралы кийинки жылда. Барысбек атанын ташына бара келели, Барысбектин ташына Алтын көлгө бара келели. Анан жана башында кызык теманы баштадык, ошону бүгүн ошо менен бүтүрүп барып, анан жанагы Каныкейдин Манас атанын Каныкей күйлөнүшүн айтып бересиң айында. Жанагы буйрса келин бала өзүңөр бир мектепте окуйт да, Жок, ал Караколдогу Ак Суудагы Кереги таш деген айылда. Барып келип турасың, кантип жолугуп турасың? Кече жолуктум, кече жолугуп келдим. Жакшы жүрөм келин бала. Ооба, жакшы. Анан кээде белек бересиң, 8-мартка эман барын сурап, айтып отуруп, бирок сен ошол мындан 6 жыл 3-класс кезиңде сенин жүрөгүңдө окумушта чоң сүйүү бар экенин сезгем да. Ошол сүйүүгө татыктуу болсун келин бала. Анда жана өзүң жакшы көргөн эпизоддон баштасаң, Манас атанын жууч барышы. Кырыкта панда балышып, тегерети чишип, ортого койду жүзчүкө, ханды кандай кылдык деп, чүкөнүн тешип ортосун туйруктан алышып, тешигинен өткөзүп, чыккыз кылып салышып, тизиген чүкөң ортосун экелиде казышып, кылын коюп чыгарып, чүкөнү көмүп салышып, кандай болот мунуң деп, кантип атат муну деп, кай бирөөсү таң калды, эми кызык башталды. Жырмаң баргын ары деп, жырмаң келгин бери деп, Алмамбет менен Кутуби аркыларга барыштым, сыргак менен чубакты бекилер алып калыштым, баштап берген гана деп, Манаска кайта салыштым, та турган чүкө жарабайт, айкыр турган ат болот, кошат жаба деген кеп, муну ушундан калган сөз, асманга чүкөң ыргытып, тегеренип карашып, тепсеп кете жаздашып, чүкөлөрүн карашып, кыйкырыкты салышып, кызыкка минтип баттышып, чүкөнүң өйдө ыргытып, конгон чүкө куп дедим, Кутуби алып колуна, бизидин чүкө болу деди, атмак болуп Алмамбет, шумаланып кол түрүп, чийинди басып ак дедим, чимирилли бабалак, топ чүкөгө жүр дедим, төртө башты чийинден, агала качты бийинден, мына кызык башталдым, бириң атты бирге теп, кай бирөө түштү ортого, аршын керең болтуруп, топоюн жерден алышып, чүкөнү чертип шыпырып, жанындагы чүкөгө чукулурай коюшуп, жетпей калды мунун деп жүзү бар, таякты калысы барып коюшуп. Жетеде экен черкин деп кезегин бере коюшуп, кызыл көгүн болгончо кызыгына батышты. Ошо кызыгыба чүкөң атышты. Канча талбай бул тараверттен кие калышты. Күйгүм кирип күн батып элдин баары жайланып, эртеңгиде катканда жердин жүзү жаркырап, жерге нурун чачканда. Ордучулар чогулуп ырдып атмак болушуп, каркыттан ичип, тоюшуп, тайга бата кылышып, казанга салып коюшуп. Арысы бар, башка бар, баары чогуу болтуруп, баш тамак болуп калганда, каткырып сүйлөп кабыллам, кептемин деп баштадым. Тамаша сөздөн кеп айтып, мына мындай деп айтып, Алмамбетке бет алып, алма кедеп кеп баштап, ортодон утсаң бөлөмүн, Кутуби мыйтык үчөңө аял алып беремин деген кезден Алмамбет каткырыкты салганын, ой айкөлүм Манас кабыллан, кандай кеп деп баштадың, аял алып берем деп, үчөөбүзгө тең айттың, ак буртук байлап башына, аялың жок кашың биринчи өзүң алсаңчы, андан кийин көрөлөр, айтканыңа көнөлөр, Жакыпбайдын малынан астыга салып айдайлы, күйөлөтүп өзүңдү кайып жүздөп табалы, кайындатып кыз алып, бир кызыкка баталы, чоруктун кызыгын кылай, соодураган капырай, тартууга келген катындар никелешип той түшкөн, катындай болбойт турбайбы, уул төрөлсө булардан, артымды булар бир балам, артактабайт жүз сөз болбойт, кемтик болот турбайбы, муну билип Алмамбет, башынан кандай айтпайсың, ар ишиңе бөчөлүм, кепти
Anda başlaysın devotion te bay kölüm tarıngatsı bul toyup ıngатпасам bul toyup adamını alıptır atasının düğüne tuzuna girip baraptır ömrün görüp çocuğulap balam emne buldu dep atası gözünü salıptır bulduğuna karap kalıptır ata kedip başlap basat verip kız alnak Atadan kalgan saldı eken, büyülötüp kıbız dep, babadan kalganlar eken, yepke kemtik bolоймын, тартуға келген қатынды, мен төріме қойбаймын, деп olsan деп ай көлің, қитып кептің айтпаған, 3 күн өтіп барадан, жөлі сөзі қып баладан, адына мені алып тұр, қайын іздеп балаған, тағып бұлғы салып тұр, көргөз көзі өттік білген, қарақан ұлы жақып тұр, өткіз іздап тозоқты, бір баланың айынан, жаратқан беріп тілеген, аламды жоқ бір балам, берген екен құдайым, іздемекке қошуна, емі шықты жолынан, ат құшызы жанында, барар жері белгісіз, Atıştı betalып, suramcılap kep aytıp, kimnin qanday kızı var, totosu qanday ele edip, botosu qanday ele edip, nemesin qoyboy babırrap, barsın qoyboy şuvurrap, oymoğu ısqım təbil, qızdı görüp kele tat, aşun taş basıp, aldaylagan jol basıp, arı batışıp kele tat, bөгülünde qusayboy, qabağına qarjağan, geçmişim olup batıptır, gerbencenin müyünün, aldağancan qaşıptır, çoğusu var seredey, molusu var terektey, astı qaydap jambaqan, birge çuqulu baraptır, amal abetin alıstan, ürüp çıktın aldıdan, üydün esin medede, tül üçünde jol ürgün, qanday medde siz dedim, altan gelgen biz dedim, 9 degen türlübüz, jola çürügen günübüz, Kuday onuk bulabız, asanız qablı bizlerde, bir günü tünep ketebіз degen кезде bajaqıp düşküle de beyli vaqtan balcan qarıya üydü göze жүгіріп. Жат жүжерім белен деп атын алып байлығы қырқа байлы бастығы жатыңыз шымында деп қонақ қуадағылыз шаршап келген Жақыбайға туылықтап алып тұр шуңған бұтын тарталбай жұмған көзіне чалбай. Ақ бұйқыға салып тұр арандай аузын ашып тұр екі ұлықтап алып тұр шашкеге барып ойғынып оң жағына толғынып түшінезде бұрылып бұл еміне болды деп жори албай булығып. Асманда ұшып бір күт айлаңын ұшуға алып тұр ұлының туырына ақшып қарғынғы туырға оша шұқшылып қонып тұрын көгерген көкте құш болды көнекте қауқар толы тұр ұшқан сүйге онып тұр арсаның ай аралап ақ бүгін жай болып тұр мұны мұндай таштайлым Үйдің есі қария, осындан қауар баштайлым, таджик деген елі біз, Темірқан біздің неге біз, Темірқанның қызы барым. Жошулар кел топ болып, Санирабек аттанған, сұлулық ұлашынған, башыңа бәлі тілебе, бұл зынданаман кім шыққан, деген кезде бай жақып, барқ-барқ етеп үйленіп, амышқаға сөйленіп, жошуға келген адам деп, қармайт деген немінне, зынданға салып қиынатып, тастайт деген немінне, мен манасым болым матасым, анжиян құртқа шарынан, айдап шықты қытайды, алу кені баш қылып, нес қарасын төш қылып, жетпе жүнгізді түргенбіз, азғана қай тажиктің неминесіне қызыған, середем олды ойқырған, таптан жазаты ұқтаған, алты қачыр төртешек, араң açқан дарбазам, тіл yüzінде қорғындың, салып қойғын бечарраң, маң жобаққан жайыттам, үйіне ойын қамаған, жетелеп жүріп мал баққан, қызына келген жошысын, сұндаға салып қиынаған, бір көрімін қызым біл, көңілі қызы жатпаса, үйді көзді кетемін, деп олшен деп. Байжақып, атуланып, түйленіп, қыз көрмекке бақшадан, барып қабар алмаққа, жөніп қалды бөленіп, жөнемесекен қария, қабар қылып қанына, мұна жүрет табышқа, атасы екен манасын, қызы деген күні бар, көргөз бөсің қызыңды, қырғын қылшы тұры бар, қайраты башқан жер екен, Құтайды қырған ер екен, қырынды сұрар ұлы бар, түз болу жоқ жақсы екен, ағырын басы байырлап, аралап келіп баратат, қар олсы су қаяқтап, суда сүзген қазы жоқ, алдаған бұ қария, аралап келіп байжақып, жасырынып қалыптар, қылақтаған мүншеғып, Қыздар келіп қалыптыр, бірінен білей келешкен, келбеті көркі келешкен, көрініп қалды бір-бірден мұнышынып тұрғанда, қылақтай басып келелі оңойнында оңайы қадимкідей көрініп. Темірқан қызы Санира келіп қалды бөшіндеп көргенде жақып өңілді көзінің жазын жүртіні маңдай жатжыға кекен манастан кейін жар өзі ауыдан әлі тайғы екен. Жалғыз тума жайық екен қолыда көріп төгілген бенде де жауыз екен ақылың арты жарекет біз қажырып бетке айтқан. Осы батырлыға жайың бар екен. Бара келді, бап дедім, ұшын үшін жуышулар, 10 жыл жатса құп деді, көңілін жақыптын, айқалыша түскенім, атаңдың бір бари деп, мұрда көріп жүрген сөп, шайқалыша түскенім, ағырген түріні, құт түшкені ұшылғы, аралабай ақ бүкін, жүрген жере ұшылғы, 40 батырға 40 қызды, түгел қойбай аламғы, бірі чуазар, бір тойды, бұқарада қыламғы, деп өшінді бай жақып, мойына құрын салын,
салынып, Темирхан куна кайда деп дарбазадан чакырып, ары бери өткөндөр бу кайдан келген киши деп, бу жакка болбойт мындай деп, мойнуна курун салынып, муну мындай таштайлым, Темирхандан баштайлым, билерманын чакырып, кандай кылдык эми деп, бул абышка баладан кутулуштун амалын айтып берчү барбы деп, катуу кызым салганым, аярлары үндебей бирөө байлап салгансып, 10 миң деген тумоңгол каптап кирип калгансып, барын чукпай турушту Темирхандын кайнеси, кадимки камбыл чечени кепти минтип баштады. Уруксат болсо сөзүмө айтып көрсөм болобу? Бу кыргыз деген эл болот, акалбак башта кой коет, кожо кубанчаң ишенбес, көчүп жүргөн эл болот, төрдүң малы болушат, камбарата жылкысын баардан ойдой коюшат, ак боз мени түлөөгө канча болсо союшат, кой дезепкең алышпайт, ойсулата желмаян, төрөсүм алдын деп коет, согумга союп жеп коет, уйду кармай тайран ичкеним, улак менен эчкиним, көпүрө тартат түлөөдө, аскер минтип машыгат, кызыгын көрсөң кыргыздын, айтсаң жомон кашыгат, ашыкча айтпайм кебимде, аялы мылтык атышат, бир айылдын абышка жалгыз өзү башкарат. Кайда жайыт жакшырса ошол жакта болушат, жашаган жери тоо болот, аскалы бийик зоо болот, кайбирин деп койушат, аркаргулжа кийиктин аралаш мал менен айылга чейин келишет. Көкө саба кызыл ту байрак тере желбирейт, душманга жерин алдырбас. Ошо кайрат эле катың сел болот. Ай бале, молодец. Чак рахмат, молодец. Молодец. Жакшы болду.